Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди менин каналымдан көргөндөн анын кубанычтамын. Бүгүн деген Тажикстан тарыхынын 3-чү бөлүгүн карайбыз. Биринчи бөлүк байыркы заман болчу, экинчи бөлүгү Ахеменид, үчүнчү бөлүгү азыр ошол баягы Александр Македонский же болбосо Искендер Зулкарнайн Тажикстан, Кыргызстан азыркы территорияларындагы мурунку өлкөлөргө келип калган убагыда ошол убагына жеттик. Бирок комментарийлеримде ар кандайлар баягы чагымчыл провокаторлор көп жазып атышат. Тажикстан тарабынан да, Кыргызстан тарабынан да, Кыргызстан тарабынан эмнеге бул баягы өлөлдөрдүн тарыхын бизге кереги бар, өлөлдөрдүн тарыхын сүйлөп эле кой деп жазып атышат. Тажикстан тарап болсо, ой биздин тарыхыбызды бекемде, айт сүйлө деп анан баягы кыргыз элине андай кичине туура эмес сөздөрдү айтып жатышат да. Ушул эки тарапка тең айтар элем. Тарыхты билиш керек. Тарыхты билиш керек. Анткени биз бир жерде жашайбыз, бир элбиз. Кийин мен ошо роликтерди жасайм, баягы эгерде кагылышуулар болуп кетсе, алардын сценарийлери кандай болот, бүгүнкү экономикалык жана аскерий абалга карата деген ушундай аналитикалык роликтерди айтам. Бирок алдын ала айтып коеюн, эч кимге жакшы болбойт да ушундай эгерде согуш же болбосо мындай жаңжал, кагылыш болуп тура берсе. Бири-бирибиздин тарыхыбызды билсек, бири-бирибизге баягы ачкыч тапкандай болобуз да. Ким кандай эмне кантип өзүбүз алып барышыбыз керек, кандай чечимдерди жасаш керек, кандай иш-аракет жасаш керек, ошону биз тунук түшүнүп калабыз. Ал үчүн тарыхты билиш керек да. Анан дагы бир эскертип коеюн, тажик туугандар, сиздер эме комментарий жазганда мага жыргабагыла. Бул жерде баягы азыркы болуп жашап жаткан тажик эли, Тажикстан территориясында бул жаңы эл, бул деген элдин өзгөчөлүктөрү бар. Мен айтып берип аткан элдердин тарыхы Тажикстанга, тажиктеги элге мындай кандайдыр бир кичине эле бөлүгүндө тиешеси бар. Так ошондой эле, мисалы үчүн, эгерде кыргыз элим мындай көп жазып калсаң, эмнеге ушул тарыхты айтып атасың, эмне деп атасың деп. Кыргыз эли деле, мисалы үчүн, чоң территорияда жашаган, эни сайдан пайда болуп, Гун империясында пайда болуп, Монголиянын үстүндө. 2000 жыл ушул жерде жашап, ар кайсы жерлерге көчүп барып, бүт ушул территориясын, Таншанга чейин территорияда жашап, Кызыл Суу Кытайдагы территорияда жашап, Ордубалык Бейжиңге чейин барып, жашап ал жерлерде. Ушул көп жерди ээлеген дагы. Анан бирок баягы тажик туугандар айтат эмеспи, силердин Алтайдан келгенсиңер, Монголиядан келгенсиңер, монголдор деп. Тажик туугандар, сиздер бизди монголдор деп андай уят сөз айтпай элесиңер. Монголдор деген, моголдор деген, бул деген уят сөз эмес, бул жакшы эле сөз да. Биринчиден, экинчиден, силер да билип жүргүлө, кыргыздар бул тарапта байыркы замандан бери жашаган. Силердин да баягы кээ бир каныңарда бар элдердин мындай бөлүктөрү, алар да ушул жерде кошуна болуп, байыркы замандан бери жашаган. Ошон үчүн талаш тартыштар жазбай, чагымчылдык кылып, провокация кылбай, жөн эле тарыхты уккула. Бул тарых деген келечектин ачкычын ачат. Кандай жашайбыз, кантип жашайбыз, ким кырылат, ким калат, тынчтык болобу, болбойбу, ушу баары баягы өзүнүн башатын алат, ал башат тарыхта. Ошон үчүн унчукпай эле, мындай көп жаман сөз жазбай, уккула тарыхты бөлүгүнөн артынан. Андан ары көрөбүз эмне болор. Эми 3-чү бөлүккө келдик. Эми 3-чү бөлүктө билесиздер, куруш же болбосо кир. Мисалы үчүн мен ошол Шаршеналы мырза боюнча даже ролик даярдайм. Шаршеналы мырза айтат, ошол кээ бир билимдер боюнча, кээ бир изилдөөлөр боюнча. Арабтагы баягы Мухаммад пайгамбар чыккан уруу Курейши. Ошол куруш урунасынан келип чыккан дейт да. Куруш болсо бул фарстардын, ошол ирандыктардын Ахеменид өлкөсүн түзгөн байыркы ошол адам да, кир. Ал эми баягы эгерде ошол баары изилдеген чын болуп кийин белгиленсе, анда демек Арабия менен аябай тыкыз байланыштарыбыз бар. Арабтардын түпкү тамырындагы ата бабалары набатейлерге чейин Орто Азиядан келиши ыктымал да. Так ушул баягы Фергана, Кыргызстан менен Тажикстан, Өзбекстан 3 өлкө бириккен жерден келиши ыктымал. Демек, пайгамбардын каны ошол Орто Азиялык болуп калып жүрбөсүн. Ушундай билимдер бар. Аны эми Шаршеналы мырза менен болгон роликтен, кийинки роликтерден уксаңар болот, кызыксаңар, анан жазсаңар, акырындап аны менен ролик тартабыз. Ушинтип курушту Томирис өлтүрөт. Томирис Массагет, Томиристин баягы Массагеттер жана тиграхаудалардын акыркы мүрзөсүнөн алынган сөөктөр менен генетикалык анализ жасса,
кыргыздарга чоң тиешеси бар экен. Тиграхауда сактар мурунку кыргыздын саяк уурусуна аябай тиешеси чоң. Сактар негизи ошо кыргыздар эле болуп келген деп эсептелинет. Анткени сүрөттөрдө тартылганда дагы, Геродоттогу сүрөттөгөндө дагы ак калпак кийишкен да сактар. Ошол сактардын колуна түшөт куруш ошол башынан айрылат. Тамирисан башын алып салат. Куруштан кийин анан баягы Дарий келет бийликке. Дарий келип туруп анан ошол Гестапс же Виштапса деп уурусунан ал деген бийликке келип туруп анан үстөмдүк кылаткан кезде бул жерден дагы ушундай маселелер жаралат. Баягы скифтер шыйрактын мындай эрдиги менен сактар Ирандын аскерлерин өткөзбөй коюшат. Акырында ошол Ирандын бир нече Дарий 1-чи, Дарий 2-чи, Дарий 4-чү келип скифтерге, Кара деңиздеги скифтерге кол салып, ошол Орто Азиядагы скифтерге кол салып, дайыма утулушат дагы, анан утулушуп, акырында баягы тынчтык келишим түзүшүп, ушундай жан коет да. Ошон үчүн тарыхта айтылат, скифтер баягы Тахар менен Эфталиттен тышкары, жана уйсундардан тышкары эч кимге жеңилген эмес дейт. Саяктар да кыргыздын бирде жолу жеңилген эмес. Анткени скифтердин укмуштай тактикасы бар болчу да. Мисалы үчүн алар деген дайыма ат минчү жана жаа менен аттын үстүнөн атчу. Жаа менен аткандагы да жааны өзгөчө кылып бир композиттик түрдө кылып салышкан болчу. Жааны баягы британиядалыктардай 1 метр кылбай килейген устундан лонгбоу деп коет, Британиянын килейген жаа жасашат. Аябай күчтүү адам болуш керек аны атыш үчүн. Кичинекей баягы ар кайсы жан-жаныбардын баягы тамырларынан жыйналган, ушундай мүйүздөрүнөн жыйналган, кээ бир баягы тис деп аталат, ошол талдан, табылгыдан, анын кабыктарынан жасалган ушундай өзөк менен укмуштуудай жаа жасашчы. Ал жаа деген кичинекей болчу. Кичинекей болгону менен анын күчү чоң жаанын күчүндөй болчу. Мындай тартканда 5-6 килограммга чейин жетчү дейт. Аябай мындай укмуш жаалардын мисалы үчүн үлгүлөрү 24-30 килограммга чейин жетчү дейт. Мындай тартканда да. Тартканда анан алар ушул жаа менен атканда жаанын учуу узундугу 100-125 метрге чейин учат. Анан скифтер келип туруп, мисалы үчүн эч качан бетме бет бир согуш мындай жортул башын жасачы эмес дейт, мындай кагылышчы эмес. Алар деген жакын келип туруп качымыш болчу дейт. Анан артынан жоо жөнөсө, анан аны баягы атайын ушул опузага алып барып салчу, опузадан анан кошумча жаа менен аткылап салчу. Эгерде жоо артынан кубалабаса, анда сактар ушундай келип туруп, аттар менен айланып туруп, Рим империясына Кентерберийский круг деп коет да, Кентербери тегереги деп. Ал эми баягы мындай сүрөттөгөндө бул деген тегерек да, мындай тегеренип туруп ат чабышат да. Бир тегеренип туруп ат чабышканда баягы жаа менен ата беришет, жааны жадыра беришет, жебелер жайыт, баягы душман өлөт, анан душман артынан кубаласа качат, анан дагы эле ошол 100-200 метр аралыгын сактап кача берет. Душман артынан чуркаса да кача берет. Эгерде душманда өзүндө баягы аттар бар болсо, аттан да качат баягы саяк салып туруп. Анан негизи ошол аттан тынбай ата берет. Атып баягы жебелери түгөнгөндө чуркап барат. Чуркап барганда ошол 1-2 чакырым аралыкта аларды аялдары, кичинекей балдар жана кемпир абышкалар күтөт. Кемпир абышкалары ошол сактарга, саяктарга эми ошол жебелерди даярдап берип турат. Саадактарда. Анан тигилер чуркап келип, ат менен чаап келип, ошол жаңы саадак, жаага толгон саадакты илип алат дагы, белине илип туруп, бүтүп калган жанакы көңдөй саадакты ыргытышат. Көңдөй саадакты кайра аялдар, абышкалар алып алып, кайра жаңы жебелерди салышат да, толтурушат. Жана ошол толук саадак менен чуркап келип, кайра тынбай ата берет. Ушинтип сактар керек болсо 1 күн кечке жаа менен атышчы да. 1 күн, 2 күн кечке жаа менен атышчы. Анан ушинтип баягы кандай гана калкан койбойсуң, кандай гана чеп койбойсуң, бир баягы жаалар, жебелер жаай берсе, бир малда баягы душмандын аябай катуу жаракат алат да. Жаракат алганда анан ошол душмандар чоң жапа чегип, акырындан ошо качканга мажбур болушат, же болбосо толугу менен кырылат да. Же болбосо баягы
шаарларына качып туруп, катуу чоң чептердин астына качып туруп, тамдардын арасына качып туруп кутулат. Ушундай болгон биздин баягы ата бабаларыбыз, биздин Тиграхауда сактар да, Тиграхауда массагет сактар. Алардын казактарга да тиешеси бар, бизге да тиешеси бар, бүт Евразия элдерине гендер бар. Бирок эң көп гени Тиграхаудтардын гени, мисалы үчүн ушул сактардын уурусунун гени бизде көп да, кыргызда көп. Ушинтип кутулушчу жодон ошон үчүн перстер, фарстар Орто Азияны такыр ала алышкан эмес. Ошол Туранды, Амударияны кечип, Яксарт деп койчу мурун. Яксартты кечип, ошол жердеги жашап жаткан ошо биздин ата-бабаларыбыздын бир бутагын эч бир мындай ала албады да. Анан ошондуктан перстер, мына өзүн баягы тажиктер айтып атпайбы, биз ошол перстердин тукумубуз деп. Такыр Орто Азияны баса албай калды. Анан ушинтип келатып, бир нече убакыт өтөт. Ошондо баягы килеген Фарс империясы түзүлүп, Аравияны басып алып, баягы Европанын грек аралдарын басып алып, ушул азыркы Италия, азыркы Греция, азыркы ушул Түркия, ушул бүт жерлерди басып алып, жана Месопотамия деп коет, баягы азыркы Сирия, азыркы Ирак, бүт барын Ахеменид мамлекети басып алып, ушуну үстөмдүк кылып жүргөндө, анан баары ошол байыркы заманда ойлошчу, бул аябай сверхдержава экен. Азыр бизде айтат го, Америка Кошмо Штаттары сверхдержава, Кытай сверхдержава, Индия сверхдержава. Так ошол эле заманда Кытай бар болчу, ошондой эле сверхдержава, бирок байыркы элдердин баары Фарс империясы, перстер, ирандыктар сверхдержава, укмуштуудай мамлекет, биз булардан баягы сыйлайбыз, коркобуз деген ушундай уламыштар, бул мамлекет укмуш деген ушундай маалымат тарап кетип турчу да, пиар болуп. Анан албетте ал гректерге баягы Ксеркс деп аташат гректер. Ал эми баягы негизи ирандык сөздү алганда ошол куруштар, ошол кирдин аркасынан атын алган куруштар келип туруп ушу Грецияга кол сала баштайт. Кол сала баштаганда баягы 300 спартанец деген легенданы киносун эле көрсөңөр керек. Ошол спартанецтер туруштук берет. Андан Афиндар менен согушат, Ахемениттер Афиндар менен согушуп атып, Фемистоклерин чөктүрөт. Гректерден атайын жалданган желдеттерди ички Перс империясында жарандык согуш болуп кеткенде, Анабасис деген китеп бар да, ошол алар деген грек наемниктерин, грек желдеттерин жалдашат дагы, ошол ички баягы согушка жардам бергиле деп, грек наемниктерин Перс империясынын ичине киргизишет. Ал деген грек наемниктери толук отряд менен баягы адашып кетип, Персиянын так жүрөгүнө кирип кетет дагы, Орто Азияга чейин басып келет дагы. Басып келип бир да каршылык көрбөйт. Эч ким аларга кол салбайт. Жергиликтүү элин гүлдөп жакшы жашап атканын көрөт. Аскерлердин аздыгын көрөт. Аскерлер күчтөрүнүн мындай курал жарактарын начарлыгын көрөт. Ушундай тынччылык кылып баарын изилдеп, алар Грецияга келишет дагы, ушун баарын айтып беришет. Ошол Анабасис деген китепти окуп туруп, грек эли түшүнөт да, бул бизди Ксеркс бир нече жолу кол салды, бир нече жолу биздин баягы скульптор кол өнөрчүлөрдү алып кеткен, бир нече жолу баягы перстерде окумуш болчу да, мыкач болчу. Мисалы үчүн алар деген гректерден ошол кол өнөрчүлөрдү алып кетип, кайсы дене мүчөң менен эмнени жасайсың деп сурайт да. Мисалы үчүн эгерде кол менен иштейм десе, бутун кесип салчы. Мисалы үчүн бут менен иштейм десе, колун кесип салчы да, ушундай. Анан мага мындай бирдемке жасаганга көздүн кереги жок десе, көзүн оюп салчы. Анан мен бирдемке жасаганга тилим кереги жок десе, тилин кесип салчы. Ушинтип алар аябай мыкачылап, баягы кол өнөрчүлөрдүн иштеген жагын эле калтырып, иштебеген жагын бүт кескилеп, ушинтип бир жасашкан да, мында баягы коркутабыз, гректерди коркутабыз, багындырабыз деп аракет кылышкан. Ошолорду гректер эстеп, аябай жини келип, бизди маскаралап атат, мыкачылап атат, буларды биз кырабыз деген ошо алардын мындай үмүтү болуп калган да. Ошол үмүткө бекемделип, анан алар гректер бир нече муундар ушул перстерден өч алабыз, перстерди кырабыз деп өсүп келет бул. Анан Греция негизи бири-бири менен да перстерди баягы политиктерди сатып алып, бир жактан мисалы үчүн ошол спартанецтерди сатып алып, афиндерге уруштуруп, афиндерди сатып алып, спартанецтерге уруштуруп ушундай жашап келген болот.
Анан бир күнү баягы бүт Грецияны бириктирген күч чыгат. Бул деген Филипп, македондук Филипп. Филипп деген хан чыгып туруп, ошо бүт өзүлөрү мында бүгүнкү күнү азыркы Македония, ошо чыгыш Европада Македония деген өлкө бар. Алар славяндар да. Ошол македондор өзүнүн биз Александр Македонский биздики болчу деп айтышат да. Бирок генетикалык изилдөөлөр боюнча туура эмес келип калып атат да. Бул деген Македонский балким аларга тиешеси жок, бирок ошентсе дагы алар деген ушинтип айтышат. Негизи ошол Грецияда Македония деген тоолуу аймак пайда болот. Ошол жерде Филипп Фаланга деген аскер күчүн ойлоп табат. Фаланга деген аскер күчү бул деген Сарисса деген найзанын узундугу мындай бүгүнкү метр менен эсептегенде 5-6 метрге чейин жетет. Анын учунда аябай узун 1 метрге чейин узун ушундай темир учу бар. Анан ошол гаплос деген чоң мындай калкан, тегерек калкан болот. Ошол чоң калкандын негизи гректердин байыркы калкандары кичинекей болчу, дененин жарымын жапчу. Ал эми Македониянын ханы Филипп ошол гоплосту чоңураак кылат дагы. Ал деген толук денени жаап калат да. Анан бутка дагы зоот кийдирип туруп, анан денесине да зоот кийдирип туруп, ошол калайдан негизи ушундай бронза деп коет. Калай менен баягы олованын эритмеси же темирдин эритмеси, ошо бронза деген металлды пайда кылган. Ошол бронзадан жасаган зоот кийимдер аябай бекем болчу. Анан ошол бекем зоот кийим менен алар деген Сариссалар менен Македония фалангасы ошо байыркы заманда такыр жеңилгис болчу. Анткени мындай бир нече фалангада турган македондук аскер катуу жамынганда, аны деген жаа менен атсаң жаасы өтпөйт да зоотунан. Анан эгерде баягы найза менен сайып кетем деп найза менен чуркасаң, сенин найзаңдын узундугу эң алыс дегенде 2 метр, а тигинин найзанын узундугу 6 метр. Жана найзанын учу алдындагы турган желдеттердин далында турат да, анан далында туруп саят. Ошентип килеген токой да, токой найзадан турган токой. Ошондой токойго жаа атсаң да болбойт, эмнени колдобосоң да өтпөйт да. Анан алар деген ушундай жакшы үйрөтүп туруп, желдеттерди бир кишидей туруп, бир тамдай туруп үйрөтүп, ушундай катуу күчтү түзүшкөн. Жана ошол Филипп Македонскийди өлтүрүшөт. Акырында баягы Грециялы Филипп деген бүт Грециянын баягы аскерлерин, гоплиттерин жеңип Грецияны бириктире баштайт. Ошондо гректер өзүнүн элиндечи да, элдечи. Гректер өзүн элдечи, элин. А гректер мамлекетин Эллада дечи да. Ким билет, балким бизде эл деген сөз ушул гректерден келип калбасын. Анткени ушул Искендер жаш баягы Филипптин баласы Александр. Ал деген бийликке келип, ошол атасынын өлүмүнө өч алам деп, бүт ошол Эвбея, Фив, башка грек өлкөлөрүн аябай катуу кан жалатат, бүт аскерлерин кырат, калган аскерлерин толук өзүнүн армиясына бириктирет. Ушундай катуу күч топтоп туруп, анан баягы акырында ошол топтолгон күчтү Персияга жылдырат да, Анабасистин жолу менен жылдырат. Анабасистин жолу менен жылдырса, көрсө Персиянын ичинде чын эле коррупция өсүп кетиптир. Жергиликтүү чиновниктер мындай жакшы карабайт экен да, мисалы үчүн элин акча алышат, армияны жетиштүү түрдө мындай камсыздашпайт экен, куралдарды, жаңы технологияларды кабыл албайт экен. Ошол нерсе менен гректер баягы Перс армиясын өлтүрө баштады да, кыра баштады. Гавгамелада согуш болду. Исса деген жерде да согуш болду. Анан ушул Искендер жеңип эле кетип бараткан болчу. Анан эгерде македондордун мисалы үчүн желдеттеринин саны ар кандай сандар бар, тарыхый маалыматтарда жалпысынан алганда бир 50-60 миңдин тегереги болсо, перстердин сандары эми баягы тарыхчылар мындай жакшыраак ак пиар кылыш үчүн жазса керек, 500 миллионго чейин жеткен деп айтат, 400 миңге чейин жеткен дейт. 400 миңге чейин жеткен ушул аскер күчү Александрга жеңилип атты да, жеңилип атты дагы. Александр Перс империясына келип, аны толук ушул македондордун бийлигине өткөрүп атты. Бир да ушундай утулбай Александр ошол биздин баягы жерлерге чейин жетет. Массагеттерди, скифтердин жерине чейин жетет. Бул жерге жеткенден кийин өзүнүн ханын чыккынчылык кылып туруп, Бес деген ошол эле парс ахеменид болгон Дарийди
муздап салат дагы. Анан ошону Македонский артынан кууп келатканда Дарийди кармаш керек. Дарийди келсе, Дарий ошол Македонскийдин колунан өлүп калат да. Анан бул деген эмне кылганыңар? Дарий мага ошол өзүнө керезге бүт өлкөсүн калтырды. Эми мен жаңы силердин ханыңармын. Ал эми жанакы Дарийди өлтүргөн Бести кармап туруп аны жазага тартыш керек деп Искендер артынан кууп ала баштайт. Бес деген качып баратып ушул азыркы Тажикстандын территориясында жашаган Бактрия, Маргиана, ушул жер Маргиана, Сагдиана ушул жерге келет дагы. Ушул жерден соктор, анан Бактри жашоочулары, алар деген баягы тоолордун үстүндө аябай укмуштай чептерди курушат да. Ошол чептерди и гана алып көрчү дейт да Александрга, алып көрчү гана. Эгерде сен деген канаттуу желдеттер таппасаң, бизди баса албайсың дейт. Анда аскер күчтөрдүн арасында аябай көп тоолуу аймакта мурун жашашкан адамдар бар болчу да, мындай желдеттер бар болчу. Ошондо ал желдеттерди алып туруп, жана негизи агриандарды алып туруп, ушул аларга айтат да, түн ичинде тоонун үстүнө чыгасыңар, 200дөн ашык ошол желдетти жиберет. Тоонун үстүнө чыгасыңар, жана тоонун үстүнө чыгып туруп, баягы чептин үстүнөн бизге белги бересиңер деп. Анан ошол агриандар чыгып туруп тоонун учуна түнү бою мындай кээрлери өлсө дагы, баягы колу тайып кетсе дагы унчукпай капчыгайдын түйүнө жыгылып, ушинтип акырындап баягы Бактриянын чептерин ала башташат. Анан эң башкы Бактриянын чебинин үстүнө чыгып туруп белги берсе, таң атканда тиги Бактрилерге Оксиартка айтат. Оксиарт деген хан болот ушул Бактрияда. Мынакей мен канаттуу желдеттер таптым. Башыңарды карагыла, үстүңөрдө менин канаттуу желдеттерим дегенде, Оксиарт жүрөгү түшүп кетип, Искендер, Зулкарнейн, сен укмуш экенсиң, кечир, биз сага багынабыз деп багынып берет да. Ушинтип аябай мыкачылык менен, аябай күчтүү аскер күчү менен кээ бир жерде геноцид кылып, Александр Македонский ушу бүт Парс өлкөлөрүн басып алат. Эми Бактрия кайсы жерде болгон? Бактрия, Сагдиана азыркы Тажикстан тарабында болгон да. Сагдиана азыркы Сокт областында, Бактрия азыркы ушул баягы Тажикстан менен болгон, Тажикстан менен Афганистандын ортосунда мындай чегара чектешип кеткен, эки чегарага мындай жайылган бир мамлекет болгон да. Анан ошол Бактрия Александрга, Искендерге багынганда, Бактрияны ошол Оксиарттын кызы Рахшанек, же ошо Раксана, ошо гректердин жазганыча Раксана, эми фарс тилинде Рахшанек да, мындай нур деген которулуш да. Ошол Рахшанек турмушка чыгат. Македонский аны сүйүп калат дагы. Анан ошол аны аял кылып алгандан кийин Македонский анан бүт желдеттерине айтат. Эми силер деген гректер дейт, Азия менен ошо батышты бириктиребиз. Батыш менен чыгыш биригиш үчүн силер деген ошо жергиликтүү кыздардан аял алгыла дейт да. Ал аялдар, гректер аялын алышат, балдар төрөлүшөт, ушул жерде отурукташат, канча бир убакыт жашашат ушул жерде 1-2 жылдай. Анан баягы Македонский деген негизи эми Массагет сактарды басып алалы дейт да. Эми биздин ата бабаларга келет да. Амударыянын берки жагына өзүнө өтүп туруп, Туранга кол сала башташат. Туранга кол сала баштаганда кайра аларга мындай кыйынчылык келет да. Көрсө Массагеттер, сактар, тиграхауттар мындай оңой эмес экен деп. Ал деген Каран жана Менеден эки жокер башчысын алдыга жылдырганда, алар келип туруп баягы сактарга, согдуткарга жана сактарга кол сала баштаганда, сактар баягы белгилүү байыркы замандагы өзүнүн Кентербери тегеректөө деген ушул жаа менен аттын үстүнөн атуу, анан бирок ачык салгылашууга катышпоо деген тактика менен келип туруп, ошол Каран менен Менеден 4000 аскерин кырып салат. Бул деген абдан чоң уят болот Александрга, Искендерге. Анткени Искендер буга чейин эч качан ушундай чоң жоготууларга дуушар болгон эмес. Мисалы үчүн Иссада, мисалы үчүн Гавгамелде, Дарий менен согушканда 100 000 деген перс өлсө,
гректерден көп болсо баягы 200 300 киши 400 киши өлгөн болчу. А бул жерден кичинекей сактар менен мындай кичинекей отряд менен кагылышып кеткен Коран менен мен эдем ошо 4000 киши жоготуп атат да. Анан ошондон Александр Македонский жини келип туруп анан кол салабыз дейт да скифтерге. Кол салабыз деп туруп анан ошо сокт аркылуу өтүп баратканда сокто Спитамен деген киши пайда болот. Спитамен деген аны эми кээ бир баягы булактар Спантанамо дешет да. Спантанаме дешет. Же Спентамен дешет. Спитамен да мындай гректердин булактары боюнча Спитамен. Соктон качып туруп биз жака баягы биздин ата-бабаларыбыз жашаган жака тиграхауттардын жерлерине келип туруп жалынып жалбырат да. Жардам бергиле. Артыман Искендер келатат. Искендерге туруштук бергиле, согушалы деп. Ошондо баягы Искендер Арслан бопко келет. Арслан боп келип Ысык көлгө чейин жетип калганда, Ысык көлгө жетпестен ошол ортолорунда ошол Чүй өрөөнүндө ошол Төө ашуунун тушунда Жаллабад ушундай нарын талас табылып кетет да, Чүйгө бир аз тийишип кеткен болот. Ошол жерден чоң салгылаш болот. Искендер Зулкарнайн менен ошол биздин ата-бабаларыбыз Тиграхаут сактар катуу салгылашат дагы. Анан негизи ошо Тиграхауттар тоонун ичине бекитилип, анан Александр Македонский аларды бекитип качтырбай катуу мындай чабат да. Чапканда конница менен ошондой ат минген анын баягы ошо гетайры деген аталат. Гетайры достор деген сөз. Гетайрылар келип туруп сактарды чапканда Александр көп желдетин жоготот да жаалардан. Бирок ошону менен бирге тынчтыкка чакырганга күчү жетип калат. Бизи айтышат да Александрга: Искендер мейли сен жеңдиң дейт да, сен жеңдиң, сенин бийлигиңге макулбуз дейт да. Анда бирок биз деген эркиндигибизди сактайбыз, бир гана сага убада беребиз. Баягы Дарийге айткандай эле да, бизди согушка чакырсаң барабыз, бизге кол салсаң кайра ошондой козголобуз. Эгерде баягы биздин жерибизди басып алам десең согуш ачабыз, биз менен мындай жакшы карым-катыш болсок анда чогулобуз деп ушундай кат жазат да. Ушундай кат жазып туруп алмашып туруп жолугушуп Искендер менен акырында Искендер ошол баягы скифтердин Тиграхауттардын жашаган жерлерин көрүп, аларды баягы мындай адилеттүүлүгүн көрүп, мындай жакшы мындай адам сапаттарын баалап, аябай таң калат дагы. Анан айтат, гректерге айтат: бул скифтердин жерлерине эч качан кирбегиле дейт да. Анткени булардын байлыгы жок экен. Булардын байлыгы бир гана мал экен да. Малды көргөн жокпузбу? Бирок булар менен урушсаң колу аябай оор экен. Жебеси катаал экен. Ошон үчүн ушинтип керес кылам, скифтерге кол салбагыла дейт. Александр, Искендер, Зулкарнайн, Александр Македонский. Эмне үчүн Зулкарнайн деп аталат? Зулкарнайн деген сөз бул деген эки мүздүү деген сөз да. А эки мүздүү эмнеге? Ал деген Александр Египетке барып туруп, Египеттин армиясын жеңип туруп, ошол Египетке басып киргенде Александр Македонский Египет ыйык адамдары, жрецтер да, ыйык адамдары аны сен деген биздин Египеттин эң башкы кудайы Амон Ра бар да. Ошол Амондун сен уулусуң деп айтат да. Амон Ранын белгиси бул деген бука дейт. Бука эки мүздүү деп туруп, ошол Египеттен ага алтындан жасалган эки мүздүү ошол башкап беришет да. Башкап бергенде ошол башкап менен мен кудайдын баласымын, мен деген Искендермин деп туруп, ошол Орто Азияга басып киргенде аны алыстан көргөндөр бул деген Искендердин эки мүзү бар экен деп, ошол фарс эли аны Искендер Зулкарнайн деп коет да. Зулкарнай, карнай деген бул мүз. Зүл деген эки деген сөз да. Ал ушинтип Зулкарнайн болуп калат. Ал эми эмне үчүн баягы исламда Зулкарнайн деп аталган, анын башка Шаршыналы мырзанын башка издегендери бар, тапкандары бар. Аны дагы кийин ушул уксаңардар болот да теорияны. Анын баарын изилдеш керек албетте. Аны ушинтип Искендер кайра баягы биз Индияны басабыз деп туруп, Индияга согуш ачып туруп, барып Индиядан жебе жеп, баягы Пор деген индиялык хан менен кагылышып кетип, македониялык жанакы желдеттер Индиянын климатына чыдабай, ооруларына чыдабай, акырында кайра Вавилонго барышат, азыркы Багдадка. Анан Багдадка барып туруп, анан ошо менен желдеттери ага каршы чыга баштайт. Ага каршы чыгып, ошо биз деген экинчи эч жака согушка барбайбыз, Грецияга кайтаралы, бай болуп кеттик, хан болдук, эми өзүбүздүн байлыгыбыз менен ошол байлыгыбыздын таамын татыйлы деп туруп, анан ошо суранышат. Ал болсо эл бүт желдеттердин байлыгын жыйнап туруп өрттөп салат да. Мынакей мен силерди кайра ачка кылдым, жүргүлө бүт дүйнөнү багындырабыз, жүргүлө эми Кытайга кол салабыз деп, Кытай баягы тоодон өтүп деп айтканда дагы
Искендерди уулантып коюшту деп атышат, же ооруп калды деп атышат, же Индиядан алган жаракаты айыкпай койду деп атышат да. Эч кандай мындай жакшы бир теория, жакшы далилдене элек. Бирок кантсе дагы өлдү Искендер, ошол Багдадтан анан кайтыш болуп кетет. Анын заматта аялын Рахшанегин Лисимах деген анын кол астындагы өлтүрүп салат баласы менен. Бүт баягы анын жоокерлери диадохтор деп аталып калат. Диадох бул кересчилери да. Килейген ушул империяларды башатына турган диадохтор бири-бири менен согуша баштайт. Ошондо Спитаменди акырында кармашкан да, Александрдын кишилери кармашып туруп, анын баягы негизи баягы кишилерин кармашканда Спитамендин эли өзү башын алып туруп Александрга берген. Александр өзүнүн аялы, Спитамендин аялы башын кесип берген. Ошого аябай начар көз караш менен карап, аны баягы жазага эмес, бирок мындай катуу мындай уятка алдырган да Александр Спитамендин аялын. Ошону менен бирге Спитамендин кызы Апама Селевк деген Александрдын ошол кол башчысына турмушка чыгат, Селевк аны алат аял катары. Анан Апамея деген өлкөнү курат. Селевк империясы чоң болот да. Диадохтор анан өзүнчө империялар түзүп кетет. Анан Селевкия, Апамея деген өлкөлөр пайда болот. Египетте Птолемейлер отурат. Анан ошол негизи Афганистанда түндүк Кафиристан деген пайда болот да. Ошол Кафиристанды басып алып ал деген ошол гректер менен ошол жерде жашаган мурунку ирандык жана Белуджи азыркы Пуштун деп аткан уруулардын аралашмасы болгон ушундай өлкөлөр түзүлөт. Кафиристан эми Капырстан да мындай айтканда. Анан ошо Тажикстан тарапта Сокто ошол Селевктердин империясына карап калат. Ошентип анан бул деген территория эми биз муну түшүнүш керек да, баягы Туран жерин Селевк каптай албайт. Селевк ушул жерди баса албайт да. Бирок Селевк баягы өзү негизи азыркы Тажикстан, Иран деген тараптарды басып алат дагы. Селевк хандыгын түзөт дагы. Акырында ошол Селевк хандыгынан Парфия деген мамлекет чыгат. Рим империясына сазайын берген, ушундай Рим империясына кандайдыр бир чакырык ыргыткан, аны менен сүзүшкөн ушундай жаңы мамлекет түзүлөт. Ал бирок бир аз кийинчерээк болот. Ушинтип Ахеменид мамлекети 550-жылдан 330-жылга чейин биздин заманга чейин ушул деген эмне билдирет? 2.500-2300 жыл мурда ушундай Ахеменид мамлекети жок болуп кетет да. 2300 жыл мурда аны ошол Искендер Зулкарнайн жана анын диадохтору басып алат дагы. Жана ошо жердеги элдер, пуштундар, белуджилер, ошол таджиктин баягы Харасан таджиктери, азыр таджик деп коет. Мен таджик деген сөз эми жок болчу да мурун, анан кийин пайда болгон. Ал таджик деген сөз ушул жаңы. Алгачкы жолу ошол орто кылымдарда пайда болгон, 17-кылымда. Анан бекитилгени ошол сайттар бийлиги ал сөздү бекиткен да, ошо 20-кылымда. Ага чейин ошол Харасандын элдери, ошо негизи ошо Белуджистандын эли жана Вахан тоолордун элдери бүт бары ошо гректер менен аралашып, гректерден тукум улап калышат дагы. Ошол кезде алардын көздөрү дагы агарып, чачтары да саргайып, ушундай аябай бир кызыктуу мындай азыркы аякта Ханза деген тукум бар, Ханза деген эл бар кичинекей. Ошол Ханза таза гректерден тараган дейт. Чачы ак, көзү көк, же болбосо көп учурда көзү мындай боз, ушундай кызыктуу эл болуп чыкты да. Ушул гректер ушинтип бул жерге үйрөнүүн таштап кетишет. Анан ошол тип багы Греко-Бактр өлкөлөрү пайда болот да. Ошол азыркы Тажикстан территориясында дагы алар тийишип кетет. Греко-Бактр өлкөлөрү ушул 2250 жыл мурда, 2125 жыл мурда ушул аралыкта болуп өтөт. Греко-Бактр өлкөлөрү гүлдөп, мындай жаңы элдин культурасын, элдин маданиятын кабыл алып, жаңы мындай цивилизациялык жакшы мындай нерселер жасап, аскери технологияны өзгөртүп, ушундай баягы гоплос, гоплиттерди жасап, акырындап азиялык маданияты менен аралашманы пайда кылып, ушундай өнүгүп өсүп келаткан кезде ушул жерге тахарлар келет да. Эми биз деген тахарлар ким деп сурасаңар.
тахарлар же кытайлардын булактарында юэжи деп жазылган. Бул деген динлиндердин жана ошол баягы эфталиттердин ошо туугандаш эли да, аралашма эли. Эми эфталит деп ким сурасаңар? Эфталиттер деген ким? Динлиндер деген ким деп сурасаңар? Бул деген Енисейлик деп аталган кыргыздардын баягы түндүк Евразиядагы кыргыздардын мындай туугандаш элдери. Ошол кезде 2200 жыл мурда, 2300 жыл мурда алгачкы жолу Кытай булактарында кыргыздар сөзү пайда болот да. Гундардын кандайдыр бир бектиги кыргыздар деп аталат да кытайлар. Шисы баягы Сыматян деген ошол Кытайдын тарыхчысы, Кытайдын өзүнүн Геродоту бар да, Сыматян. Сыматяндын үй бүлөсү укмуш болгон, императорлордун үй бүлөсү болгон. Ошол императорлордун үй бүлөсүнүн маалыматтарында кыргыздар алгачкы Енисейлик деп аталган түндүк кыргыздар ошол жерде баягы түндүк Евразиялык кыргыздар ошол жерден баягы белгиленет. Монголиянын үстүндө, Манчжуриянын тушунда ошол жерде жашаган болушат да. Анан бир бөлүгү ошол Алтай Енисайдан мындай тукум уланып келгени айтылат. Негизи ошо кыргыздар, Енисейлик кыргыздар, алгачкы кыргыздар ошол жерде жашаган көзү көк, чачы сары эфталиттер, ак гундар деп аталат да. Ошол эле гундун эле туугандары дейт, эфталиттер деп аталат. Ошол эфталиттер менен аралашып кеткен болот. Андан сырткары кыргыздар тахарлар менен аралашкан болот. Динлиндер жана эфталиттер ушул баягы Кытайдын үстүндө жашашкан болот. Алардын каны кийин ушул айындарда да бар деп аташат. Айындар ушул европалыктарга окшош Япониянын мурунку байыркы эли. Бүгүнкү күнү 100 миңдей калды кишиси. Мурун Японияны, ушул алыскы Востокту, ушул бүт Кытайдын баягы эң чыгыш түндүк бөлүгүн ээлеген элдер болчу. Ошол айнулардын кандайдыр бир мындай туугандаш эли эфталиттер жана динлиндер да. Анан эфталиттер, динлиндер алар боюнча маалымат аябай аз. Аларды мындай айтканда сүрөттөп келгенде ошо татарларга окшоп кетет да. Азыркы бүгүнкү күнү ошол татарлар жана орусташып кеткен татарлар көзү көк, чачы сары, ушундай да кишилер. Ошол юэжилер алар деген баягы кандайдыр бир чоң күчтү түзүп, гундарга чейин, гундар менен биргелешип ушундай бир эле убакытта да. Анан алар гундардан жеңилип, Тажикстан тарапка, Кызыл суу баягы азыркы Суар тарапка көчүп келип, ал жердеги уйгур мамлекетин өтүп, жана уйгурлар жашаган жерлерди өтүп туруп, анан ошо Гиндукушка келишет дагы, Вахан тоолоруна келишет дагы, азыркы Тажикстандагы Греко-Бактыр мамлекетин жок кылышат. Алар басып алышат ушул Греко-Бактыр мамлекеттерин, жана басып алгандан кийин жергиликтүү эли менен аралашып, ушул тахарлар Иранга чейин басып киришет. Тахарлар, юэжилер ушинтип Греко-Бактыр мамлекетин жок кылышат да, селевкиттердин керезин. Ушинтип анан селевкиттердин жакынкы чыгышка тийишкен мамлекеттери Парфия мамлекетин пайда кылат. Парфияда ушул так эле ушул убакта Аршакиттер династиясы ошол баш көтөрөт. Аршак деген хан келип туруп, Парфияда ошол негизи чоңдай мамлекет түзүп туруп, азыркы Тажикстан территориясына алыскы провинциядагыдай ушундай мамиле кылып туруп, ошол провинцияга үстөмдүк кылышат да. Анан ошол негизи Аршакиттер, Парфиялар 1-2 кылым үстөмдүк кылат азыркы Тажикстандын жерине. Жана Парфияны жаңы түзүлгөн Рим империясы талкалайт да. Ошол негизи Митридат менен, Тиридат менен, Аршактар менен согушуп Рим империясы утканга мүмкүнчүлүк алат дагы, Парфияны жок кылганга барышат дагы. Парфияны жок кылар менен Тажикстан азыркы территориясы кайра ээсиз калат. Ээсиз калып туруп, бул жерде жаңы мамлекет пайда болот. Бул деген Кушан мамлекети күч алат. Эми 4-чү бөлүгүндө, ошол Тажикстан тарыхынын 4-чү бөлүгүндө Кушан мамлекети боюнча айтып берем дагы. Кушан мамлекетинен андан ары жылабыз. Биз азыр 500 жылдык тарыхты камтыдык. Ушул 500 жылды сүйлөштүк. Ушул 40-35 мүнөттүн ичинде. Анда эмесе эмки роликтерден, эмки тасмалардан көрүшкөнчө, эгерде каналды колдойм десеңиздер, колдоп койсоңуздар болот. Страйкбол ойногула мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, анткени бул деген биздин мамлекетти коргоого абдан керектүү нерсе.
электромобилдерге отургула, акырындап күн батареяларды орноткула чатырларыңарга. Жана ошол негизи бакубатчылыкка жол алып туруп, ошол тарыхты билип туруп, азыркы реалдуу нерселерди дагы билип туруп, ошол сабак алып туруп, жакшы жашоону жашагыла. Эмки видеолордон көрүшкөнгө чейин.